Музыка телеканалында сонун шоу программасы өзүнүн эфирин уланта турматтуу теле көрүүчүм. Ал эми азыр менин жанымда болсо 3-чү клиптин эси менин сыйлуу коногум дал ушул Instagram, TikTok болобу, YouTube болобу баардык тараптан сонун жогорку деңгээлдеги көрүүчүлөрүн топтоп турган, жүрөктөрдү өзүнүн чыгармасы менен черткен, делбирткен десем дагы болот. Биздин Кыргыз эстрадасынын жаш ырчы айымы Нурила. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Жакшы. Чоң рахмат. Махабат жок тебе деген ыр менен келип калдыңыз. Алгач бул ырдын жөн гана клиби жок версиясы чыккан болчу, Ооба, обложка менен эле YouTube каналга чыккан. Ошол жактан канча көрүүчү топтоду? Азыркы учурда. Азыркы тапта 10 миллионго жакын, 8 миллиондун ар жак бери жагы да. Канча күндө? 1 айга жетпей. 1 айга жетпей. Бул эң жогоркусубу же ага чейин дагы мындай жакшы көрүүчү топтогон ырлар бар беле? Бар, жеңдим барын деген чыгармам бар. 8-чи кереметим деген чыгармалар бар. Булар 14 миллион, 15 миллиондон көрүүчү топтогон, бирок мындай кыска аралыкта эмес, 1 жылда, 1 жылдын тегерегинде. Сизден сурайынчы, эмне үчүн ушунчалык көп көрүүчү топтой аласыз? Өзүңүз бир ойлондуңуз беле, мисалы, эмнеге менин ырларым ушундай көп көрүүчү топто атат деген? Немеден деп ойлойм мен. Баягы ырдап эле койбостон, аткарып эле койбостон, ырды туура тандагандагы өзүнчө бир берилет экен да. Мен баягы ырларды ырчы жактан эмес, угарман жактан карап тандайм да, балким ошондон чыгар деп ойлойм. Демек, угарманга жага турган ырды сезе аласыз дегендей. Кандайдыр бир деңгээлде, ооба. Прям баарын сезем деп айта албайм. Мындай интуиция болот да кээде, ушул ыр жакшы кетет болуш керек деп. Көбүнчө ошол дал келип калат. Демек, ошол чыгарган ырларыңыздын баары эле ошол ырга ишенгенсиз, өзүнүн сүйүктүү угармандарын табат деген. Баарына. Демек, баары эле ошондой чыкты. Туура. Эң сонун Махабат жок тебе деген чыгарма боюнча сүйлөшсөк, качан тартылган? Тартылганы негизи чыкканына 1 ай болду. Чыкканына 1 ай болду. Тартылганына где-то 1 жумага деле жеткен жок. Эрнис Сыдыков деген байкебиздин идеясы менен тартылды. Мырзагүл Абдрахманова деген эжекебиз менен иштешип атканбыз. Кезинде Бекжан Темирхан агабыздын менеджер, продюсери болчу. Ошол эжекебиздин сунушу менен бул ыр тандалып, Эрнис Сыдыков байкебиздин идеясы менен тартылды. Мындайча айтканда, мен баягы конок катары эле ырдап берип коюп, анан кийин клипке келгенде аткарып берип коюп эле. Ушундай болуп калды бул ыр эмнегедир. Ошол өзү Каракалпакстандагы Шыразадин Нурадинов деген таланттуу агабыздын чыгармасы. Казакча болчу, ооба, казак тилинде ырдалып жүргөн. Анан өзүмдүн Эх махабат деген чыгармам бар болчу. Ошол чыгарма Жакайым Рахымжан акебизге жагып, ошол чыгарманы ырдап чыккан казак тилинде. Анан ырларымдын арасынан карындашым бирөөнү тандап ал деп. Өзү сунуштаптыр да. Сунуштаган. Анан алардын арасынан ошо Жок тебе аттуу чыгарманы, Махабат жок тебе жаным аттуу чыгармасын тандап. Чыгаргандан кийин кандай деди? Жагыптырбы? Же мына жерин кичине мондай кылып койсоң болмок, карындашым дегендей. Эчтеке 100% жакты. Ооба, жакты деп ойлойм. Анан сурадыңызбы? Комментарий деле неметкен жокмун. Эми баягы көпчүлүккө жагып, бул именно кыргыз тилинде ырдап чыккандан кийин кайра Казакстанда кайрадан хит болуптур да бул чыгармачы. Казак бир туугандарыбыз дагы көп жакшы өзүнүн ой пикирлерин айтып, бизден башка грузиндер, өзбектер, кыскасы көпчүлүк ырдап чыкты. Ошондон эле билсе болот болуш керек. Демек, ыр өзүнүн угармандарын тапты депчи. Демек, сиз ошол чыккан ырды кайрадан жаңы ырдап чыгып, кайра Казакстанда популярдуу кылып ийдиңиз. Ооба. Күттүңүз беле ушундай болот деп? Негизи могу 8-чи кереметим чыгармасынан кийин менде ой пайда болгондо, баягы буга чейин кайгылуу ырларды ырдай берип, баягы элдин көзүнө мен шаңдуу ырдап чыкканым көбүрөөк жагымдуураак болот окшойт деп ойлогом да. Анан бул шаңдуу ыр чыкканда дагы элге жагат болуш керек деп ойлогом, бирок мындай 100% ишеним болгон эмес, мындай болот. Кабыл албай да калышы мүмкүн. Ооба. Анткени менин стилиме көнүп калды дегендей.
мааниде. Эскертип кетсем дагы болот чыгар, анткени эң алгачкы клибиңиз деп айта алабызбы? Анткени буга чейин жөн гана бир каверлерди көрө алчумун, Буга чейин ыйлагым келет деген автордук чыгармам бар, ошого клип тартылган. Сюжеттик болуп тартылган беле? Сюжет менен тартылган. Бир белгилүү себептерден улам каналга берилбей калган. Каналга КТРК каналындагы эң алгачкы клибим ушул «Махаббат жок» деген чыгармасы болот. Анткени мен сурагым келип жатканы, негизи эле клип тарткан канчалык деңгээлде оор экен, жеңил экен деген суроону бергим келген. Негизи бардык эле жумуштун өзүнүн оор жагы, жеңил жактары болот. Ал эми клиптики деле оор. Кандай десем, мен үчүн бул «Махаббат жок» деген чыгармасы өтө деле кыйын болгон жок. Себеби мен жалгыз эмесмин, Мырзагүл деген эжеке менен иштешип атам. Ал эжебиз айтып атам го, мен бардым, ырдадым, кеттим да. Даяр фондо ырдадыңыз, кеттиңиз. Даяр фондо ырдадым, кеттим. Локацияны, ага чейинки бүт буюм тайымды өзү 80-жылдардагы баягы стиль менен тартылды да, андагы буюмдарды баарын Мырзагүл эжебиз даярдап, баарын алып барып, ошондой кылып турду. Ал эми Эрнис байкебиз өзүнүн жумушун сонун кылып аткарды. Мен жөн эле ырдап бердим дагы, тамашалап клибиңер жакшы чыксын, мен гонорарымды төлөп койгула деп кетип калганым дагы бар. Тамаша иретинде. Бул клиптин түйшүгү мага билинген жок. Мен ырдап койдум, анан акчасын берип койдум десең. Акчасын мага которуп калбады. Ошодон баштайлычы, каражат канча кетти? Каражат жагы кандай десем, средний кетти. Өтө аз эмес, өтө көп эмес. Бирок Эрнис Сыдыков байкебиз менин работама көңүлүңдөн чыгарып эле берип кой, менин сага болгон чыгармачылыгыңа болгон жардамым болсун деп ошентип эле тартып берди. Чоң рахмат. Учурдан пайдаланып ыраазычылык билдире кетейин. Ошо. Актерлорду тандоо жагында деле анда сценаристке, кесипкөйлөргө ишенипсиз. Ооба. Эрнис байкеге эле коюп койдум, кыскасы өзүңүз кылыңыз. Мен эчтеке билбейм дейт. Эң сонун анан мен клипти бир көз чаптырып калдым да, буга чейинчи эски 80-90 жылдардагы бир стилде тартылыптыр. Бул идея дагы ошол Эрнис байкеден. Сиз мисалы биринчи ыр чыкканда клипти тартуу дагы ойго бат эле, дароо эле келет. Анан кандай клип тартсам деген ойлоп жүрдүңүз эле. Дал ушул оюңуз менен төп келдиби? Ооба, бул ырды ойлонгонго деле жетишпей калдым менчи. Кандай десем, обложка менен чыгарып кое берели деп эле ойлогом да, негизичи. Клип тартпай эле. Клип тартабыз деген ой жок болчу негизи. Анан элге тарап, элдин суранычы ушундай качан клип тартасың дей бергенден клип тартып салсак окшойт деп Эрнис байкеге айткам. Ошого клип тартып салбайлыбы десем. Хорошо, мен идеяны ойлонуп, сага өзүм айтам деп ошентип сүйлөшүп тартылып калды. Эң сонун, чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүм, да ушул жогоруда сөз болуп жаткан YouTube'да 10 миллион көрүүчү топтогон клип ырдын клибинин анонсуна сиздерге көз чаптырыңыз дейбиз. Келиңиздер, биз менен болуңуздар. Музыка телеканалында жаңы клип Нурила «Махаббат жок» тебе. Махаббат жок, жок, жок тебе жаным. Сен үчүн күйүп мен жана беремин. Жүрөгүм чок, чок, чок болуп жаным. Жаныңа бара беремин. Махаббат жок, жок, жок тебе жаным. Сен үчүн күйүп мен жана беремин. Жүрөгүм чок, чок, чок болуп жаным. Жаныңа 3 ноябрдан баштап Музыка телеканалынан көрүңүздөр. Ушундай урматтуу теле көрүүчүм, буга чейин бир гана ырдан гана рахат алып уксаңыз, эми болсо Музыка телеканалынан дал ушул ырдын клиби менен чогуу көрсөңүз уксаңыз дагы болот. Ал эми азыр болсо дал ушул клип боюнча дагы бир аз маектешели, анан толук версиясын сиздер менен чогуу көрөбүз. 80-90 жылдардагы деп калдым, анткени Жанзы деген ырдагы аябагандай популярдуу болгон болчу. Анан ошол Жанзыны ырдаган ырчынын дагы стили да ушундай десек болот да. Анан бир аз урдалды деп калбайсызбы? Окшоштук бар. Негизи идея десем, азыр
көбүнчө эле ошондой стилде тартылып атат да, эмнегедир ошол тема актуалдуу болуп атабы, балким элибиз дагы ошол кезди сагынгандан уланбы ошондой клиптер жакшы кетип атат, анан ошондой клиптер көп тартылып атат. Анан эмнеге жок, эгер элге жагып атса. Мени деле балким 80-жылдардагыдай көргүсү келет чыгар. Баягы өзүмө деле кызык болду, анан образды берип көрдүк. Жакшы чыкты деп ойлойм. Эң сонун анан алдыдагы пландарыңыз кандай? Дагы мисалы көбүнчө шаңдуракка басым жасагыңыз келип жатабы азыр ушу махабат жок тебе дегендей, же дагы бир аз лирикагабы? Алдыда чыга турган чыгармам лирика, жай чыгарма. Негизи мен баягы тойго ылайыктуу кылып же атайын бир жака мондай ооп кетким келген жок. Негизи элге шаңдуу чыгармалар жакшы өтөт экенин билебиз. Ал нерсе көбүрөөк пайдалуураак дагы экенин билебиз, себеби тойлорго ушундай кечелерге чакыруу көп болот эгер шаңдуу чыгарманы ырдасаң. Бирок ошол тарапты ойлоп эле баягы бир эле жакты көздөп кеткен туура эмес деп ойлойм. Көбүнчө Ар тараптуу болуш керек. Ар тараптуу болуш керек. Анан жеңил желпи нерсеге көбүнчө мындай жакшы ойдо эмесмин да, кандай мындай айтканда. Сөздүн салмагы болсо, обону жакшы болсо, көпкө чейин жашай турган ыр болсо деп жакында буйруса Баян Ахматов агабыздын Айып менде деген сонун чыгармасы бар. Ошол чыгармасын алып чыкканы жатабыз. Ал ыр көпчүлүктү балким ыйлатат чыгар. Жүрөгүнөн орун табат деп ойлойм да. Бул дагы сиздин сунушуңуз болдубу же башка бирөөнүн дагы идеясы? Менин сунушум. Менин оюмча баягы жакшы ырга аткаруучу жулунуш керек да. Мисалы жакшы ырдын багын ачканга аракет кылыш керек. Ал ыр жөндөн жөн калып калбаш керек, же катылып жатып калбаш керек, же жакшы эмес аткаруучунун колуна түшүп калбаш керек. Менин оюмча ал ар бир жакшы ыр өзүнүн жылдызын жандырып, угарманын табып, ушинтип жаркыраса экен деп ойлой берем. Ушундай максатта. Анда көбүнчө сиз ошол текстине маани берет экенсиз, ыр чыгарарда. Жүрөктүн зырт эте турган бир тексттерди. Бир нерсеси болот да, ар бирин буга чейинки ырдап аткан чыгармалардын деле мисалы Жеңдин баарын чыгармасында көрдүңбү деген жери элди тартат да өзүнө. Ал эми Кереметтин чыгармасында болсо жүрөк эмне жер беле жөн жаткандай сүйгүлө, бактылуу болгула деген бир посылды берет да. Жүрөктү жөн койбогула деп. Ооба. Ушундай бир ар биринин өзүнүн бир изюминкасы бар. Махабат жок дебенин? Махабат жок дебенин айтып ачык эле айтып атпайбы? Махабат жок дебе жан. Ушул темасы эле бар депчи ооба. Эң сонун. Анан жогоруда бир айым менен иштешип жатам деп калдыңыз. Продюсериңизби же продюсер, менеджер, эжем, сиңдим. Неме комбо деберсең. Тамаша. Продюсер, менеджер экөө чогуу. Негизи Бекжан байке тирүү кезинде эле иштешип баштаганбыз, бирок ошол жаман ситуациялар болуп кеткенден кийин бир аз басаңдап калдык. Андан кийин өзүмдүн дагы жакын адамым дүйнөдөн өтүп, өзүм дагы бир аз чыгармачылыкка мындай баш оту менен кирише албай жаткам. Буюрса азыр акырындан өзүмө келип, эжекем дагы өзүнө келип, өзүбүздү колго алып иштеп баштадык. Ошол. Эң сонун. Мисалы буга чейин продюсер болоюн дегендер бир сунуштар болгонбу сизге? Болгон. Продюсерлер тараптан дагы, өзүм тараптан дагы болгон. Бир продюсерлер кел сен жылдызыңды жандырайлы, анткени ушул учурда аябай популярдуу болуп жатасың деген. Болгон, бирок мага дал келген шартта болгон эмес да. Кандай десем, мисалы продюсер биздин Кыргызстанда продюсер жок окшойт деп ойлоп калдым да. Эмнеге? Мындай сары эсеп салып караганда көбүнчө балким бир экөө бар чыгар, чын эле продюсер болгон. Бирок көбүнчө эле мындай да. Сага каражат жумшагысы келбейт. Мисалы таланттуу кишинин таланты бар да, сен ошол талантына ишенип, ага акча жумшашың керек. Анан ырчы көтөрүлгөндөн кийин, сага пайда алып келе баштагандан кийин балким эки жакка тең пайдалуу боло тургандай кылып бир шарт түзсөң болот да. Мага мындай сунуштар болгон эмес. Сен өзүңдүн акчаңды өзүң алып келесиң деген бир сунуштар болгондо, анда мага продюсердин эмне кереги бар? Эгер менде талант болуп атса, менде акча болуп атса,
анда продюсердин кереги эмне деген сөз да. Ошондой ойлор болгон. Эң сонун ачык айкын сонун жооп болду окшойт. Ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе урматтуу теле көрүүчүм, жогоруда айткан болчук толук версиясын дагы ушул Махабат жок дебе деген чыгарманын клибине көз чаптыралы. Келиңиздер, сиздер баамдап сары эсеп салыңыздар.